26-июлда Ырчы Самара Каримова жана анын жолдошу Асан Мансуров Ош-Бишкек жолунда келе жатып жол кырсыгына кабылышкан. Болуп өткөн окуя анын жашоосуна таасир бергенин, кырсыктан кийинки абалы туурасында маек берди. Ошол күнү жакшы санаалаш 3 үй бүлө чогуу отуруп, анан Бишкекке жолго чыкканбыз. Учакка билет алалы десек жок болуп калды. Сүйлөшүп жетип алабыз деп токтолуп жолго чыктык. Жолдо дагы бир досубуз коноктоду. Кырсык Кашкабактын ортосунда деген чын экен. Окуя бир эле секундта болуп кетти. Жолдон чыгып кетиптирбиз. Жүргүнчүлөрдүн баары уктап калган экенбиз. Биз айдоочуга жардам берип сүйлөшүп, алаксытып барсак болмок. Рулда жолдошум болчу. Анын да көзү илинип кетиптир. Унаабыз жолдун четиндеги цемент тосмого асылып калыптыр. Бул окуя ала белде болду. Жаратканга шүгүр, баарыбыз аман эсен калдык. Үстүмдөн кан жайылып агып жаткан. Көрсө дагы бир жүргүнчү экөөбүздүн башыбыз кагылышып, анын каны менин үстүмө агып жатыптыр. Ал менин каным экен деп не сабалда эсимди жоготуп койдум. Өтүп бара жаткан машиналар токтоп, жардам берип бизди түшүрүп жатышты. Баарыбызды ошол адамдар ооруканага жеткириптир. Эсимде элес плас эле бар. Денем эле эркимден тыш секирип жатты. Ак көйнөк кийип алган элем. Баары эле кан. Эсимди жоготуп жатып да жолдошум жакты эле карадым. Машинадан түшпөйт. Оюмда бир нерсе болду. Жакшы болсо мага чуркап келмек деп жаттым. Кан арасында жатсам да балдарымды ойлодум. Машина 2 метр эле ганда сайга түшүп кетмек экенбиз. Кудай чоң сактады. Учурда экөөбүздүн тең абалыбыз жакшы, бирок ооруканадабыз. Жаныбыздагы шериктерибиз чыгып кетишти. Биз дагы 2-3 күндө чыгабыз. Баардык керектүү аппараттарга түштүк. Не сабалдан деле колу бутубуз иштебей калышы мүмкүн экен, бирок текшерилгенде баары жакшы чыкты. Жолдошумдун кабыргалары сынган. Азыр абалы шүгүр. Бул окуя жан дүйнөгө да таасир берди. Албетте 1 секунд аралыгында баары өзгөрүп кетиши мүмкүн экенин түшүнүп калат экенсиң. Дем алып жаткан аба, басып жүргөн жер, жакындарыбыз бүт баары байлык экен. Муну 2 эсе баалап калдым. Окуя бизден да ата-энебизге катуу тиет экен. Жолдошум болушунча окуяны ата-энелерибизден жашырыптыр. Бирок азыр жашыруу мүмкүн болбой калбадыбы? Интернет ааламы кучагына ачып, баарыбызды соруп алды окшойт. Маалымат тез тарайт, угушуптур. Бир туугандар жашырса да болбой билип алышыптыр. Ата-энемдин кан басымы жогору эле, көтөрүлүп кетти. Кайненем Лейликте эле жетип келиптир. Ата-энем Бишкекте болчу. Алар жетпей кыйналышты. Балдарым да угуп ыйлашыптыр. Бул эми биз үчүн чоң сыноо болду. Өтүп кетти. Чыгармачылыкта жыл сайын бирден жаңылык болуп турчу эле. Өзүңөр байкагандай чыгармачылыкта дайыма изденүүдө жүрөм. Бир калыпта эмес, көп нерсени татып көргөндү, чоң бурулуштарды кылганды жактырам. Көп жашай турган, мазмундуу, элдин жүрөгүндө кала турган канаттуу ырларды чыгарсам дейм. Бирок жашоодо ойлобогон иштер да болуп кетет экен. Аты жаман оорунун аягы басылса эле коңшу өлкөлөрдө концерттерди коюп баштайм. Чет элдик ырчылар менен дуэтти аткарам. Планда көп эле нерсе бар. Баарын аткарам деп ойлойм. Дүйнөгө таанылган айым болом деп көп эле айтып келем. Ошол нерсе сөзсүз болот. Үй бүлөлүк мамиледе жолдошум лидер. Биз бири-бирибиздин оюбузду аябай сыйлайбыз. Кызыкчылык максатыбыз да бир. Ал же мен лидер деген тең тайлашуу жок. Экөөбүздүн тең ордубуз белгилүү. Балдарымдын атасы, досум, өмүрлүк жарым, асказоом, Айтор бардыгы ушул адам. Алыстан билгендер бизди кадимки эле күйөө аял катары кабыл алышат. Жакындан билгендер аябай тамашакөй, позитивдүү, куудул үй бүлө экенибизди билишет. Учурда 3 балабызды тарбиялап, татыктуу жашап жатабыз. Шоу-бизнесте мага Атаандаш жок, бир гана жалгыз Самарамын. Сахнада орун көп, жүрөктү кенен коюш керек. Ар бир чыгармачыл инсандын өзүнүн орду, күйөрмандары бар. Өзүңөр билгендей мен интригадан алысмын. Эч ким менен чыр-чатагым жок. Өзүмдүн максатымды көздөп эле кете берем. Эки жагымды карабайм деле. Атаандашып бирөөгө сын тагуу мен үчүн эмес. Бирөөдөн өтүп кетип жатам, бирөөдөн калып калдым дебейм. Өзүмдү билем, өзүмдүн мүмкүнчүлүк артыкчылыгымды да билем. Ар бир кесиптешимди сыйлайм. Келсе конок кылып жакшы мамиле кылам. Өнөрдө жүргөндөрдүн баарын сыйлайбыз. Соңунда айтарым, баарыбыз жолдо жүрөбүз. Кырсык болбосун. Кырсык Кашкабактын ортосунда болот экен. Уйкуну кандырып, узак жолго шашпай чыгыш керек экен. Балким бара турган жериңе кечигип барарсың, бирок шашкандан пайда жок экен. Ар бирибиздин үйдө күткөн ата-энебиз, балдарыбыз бар. Биринчи байлык ден соолук экенин азыр дүйнө жүзүндөгү элдер билип калышты. Ден соолугубуз чың болсун, элибиз өнүксүн. Биз элдик адам экенбиз. Кырсыктап калганда аябай көп билдирүү келди. Баарына жооп бере албадым. Учурдан пайдаланып күйөрмандарыма терең ыраазычылык билдирем. Билдирүүңүздөрдү окуп, кадимкидей чыйыр алдым.